everything you're fighting for. Салам достор, өзү студент, Дания китеп дүкөнүнүн администратору, тез окуу курсунун мугалими Элла Зарылбекова менен мая курмакчыбыз. Everything you're fighting for. Саламатсызбы? Канча бир туугансыз? Үйдүн эң эле кыйыны сиз окшойсуз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. 5 бир тууганмын. Мен 4-сүмүн, кыздын кичүүсүмүн. Менден улуу ошо эже байкелерим өздөрү турмуш куруп, уже өздөрү менен турмушу менен мен үйдүн кичүү кызымын. Жок, баарыбыз эле кыйынбыз. Баары эле мындай үйдөгү 5 бир тууган, ар кимиси ар кайсы таланттан да, мен ушу китеп боюнча ошо үйдөн менмин. Сиз студент, китеп дүкөнүндө сатуучу жана окутуучу экенсиз. Кантип жетишесиз баардыгына? Азыркы учурда сабактар онлайн жүрүп жатат. Ошол себептен мугалимдер берген тапшырмаларды ошо онлайн түрдө аткарабыз. Ал эми ошо Дания китеп дүкөнүндө азыр администратор болуп эмгектенем. Анан эртең мененки саат 9-дан 6-га чейин Дания китеп дүкөнүндө иштейм. Ага чейин саат 8-ден 9-га чейин ошо офлайн группам бар, тез окуу курсумдачы. Ошону бергенден кийин эле дароо жакын эле да, дароо эле Данияке барып ачып Даниякте иштейм. Андан кийин кечки саат 8-ден 9-га чейин дагы онлайн группам бар, тез окуу боюнча ошону аткарам. Мындай аябай деле гибкий график эмес да, жакшы эле, шүгүр жетишем баарына. Эң негизгиси мындай убакытты кантип, эң негизгиси мен күндөлүккө жазып алам, анан жалаң будильник менен жүрөм дайымачы. Анткени адам баласы бир нерсени тез унутат да, ошондуктан бир 5 мүнөт 10 мүнөттага жасачу нерсеме 5-10 мүнөттө мага эскертчү будильникти коём, анан дароо ошого даярданып баштайм да. Ушул нерсенин баарын кылууга эмне дем күч берет? Ушул нерсенин баарын кылууга эң негизгиси мындай өзүм жан дүйнөмдө болуп жаткан, өзүм билип аткан нерселерди мындай башкалар менен бөлүшүп катуу отуруп алгым келбейт да. Мисалы үчүн мен тез окуу курсунда эле биринчи өтөрдө ушуну кыла аламбы, кыла албаймбы дегем. Жада калсам да үйдөгүлөргө дагы мен ушундай курс окуп атам, мен мондай деңгээлге жетип атам деп эчтеке айтпайт элем да. Азыр үйдөгүлөр окуганымды көрүп, мындай ушундай окутуп атканымды, менин окуучуларымдын результаттарын билип алышпы, анан чын эле ушундай болот экен да, ушундай кылып аткан турбайсыңбы дейт да. Анан эң негизгиси мен деле кээ бирде мындай капаланам, мен деле кээде мындай энергиям жок болот да, ошондо апам менен сүйлөшөм, дароо апама чалам үйдө. Апама чалып, анан апам мага кызым, сен кыйынсың, сен кыла аласың деп дайыма дем күч берип колдоп турат. Ошо анан апам дароо мен кыйынмын, мен кыла алам деп дароо кетем да. Ушул учурдан да пайдаланып айтмакмын, ата-энелер балдарына ишениши керек да. Ал кыла албай жатса дагы сен кыла аласың, сен кыйынсың, мен сен менен сыймыктанам деп кенедей нерсе болуп атса дагы ушу ата-эне балага түрткү бериши керек. Мен дайыма көбү сурайт, ушунча энергияны кайдан аласың, дайыма эле жаркылдап жайнап эле күлүп жүрөсүң депчи. Сен деле мындай жиниң келеби, сен деле ачууланып мынтип ыйлайсыңбы депчи. Ошо дароо эле бир нерсе туура эмес болсо эле апама чалам, анан апам мага дем күчтү ушундай сонун берип коет, анан улантып кетем. Эмнеге китеп дүкөн? Кийим же болбосо башка соода эмес? Кийим же болбосо мисалы үчүн тамак аш жаатында көп эле адамдарды эмеде өлкөбүздө көп эле андай нерселер көп кездешет да. Мисалы үчүн бул жактан болсо, китепте болсо адамдын жан дүйнөсү менен сүйлөшө алат, жан дүйнөсүнө өзгөрүүлөрдү алып келет да. Жан дүйнөсүнөн сырткары дагы биздин ошо баш казаныбыз болот да. Ашказан эмес, же болбосо кийимде мисалы үчүн сулуулук эмес, же болбосо сыртка чыгып центр внимания эмес бул жактачы. Бул жакта жан дүйнө эс алат, өзүңдү тааныйсың, өзүңдү тааныганга жардам берет. Анан албетте ошо өзүбүздүн баш казаныбызды толтурганга эң жакшы себепчи болот да. Ошо кардарлар менен иштешүү кандай жана эмнеге көңүл буруш керек? Кардарлар менен иштешүүдө эң негизгиси маанайда дайыма маанайың ачык болуп турушу керек да. Анткени
кардар келгенде, мисалы үчүн китеп дүкөнгө келгенде дароо сен жылуу кабыл алып, саламатсызбы деп жылуу кабыл алсаң, ал кардарда кандайдыр бир ошол нерсеге мындай талабы күчөйт да, сен менен мындай кызыкчылыгы күчөп, мындай кызыкчылыгы артып, ал адам сен менен сүйлөшкүсү, ошо китептер жөнүндө мисалы үчүн маалымат алгысы келип баштайт. Анан өзүнүн көйгөйүндагы эркин айтат да, ээн эркин айтат да. Мисалы үчүн менде кээ бирөө келет да, мен мисалы үчүн мен жан дүйнөм кандайдыр бир депрессияга түшүп атат, мага кандай китеп сунуштайсыз депчи. А эгерде сен кардар келгенде мындай жакшы маанайда тосуп албасаң, кандайдыр бир кабагың салыңкы болсо, ал өзүнүн проблемасын айтуудан деле коркот да, эптеп ушундан бир китеп деп көрдүм эле, мону алсамчы деп алып эле кетип калат. Ошондуктан эң негизгиси маанайың жакшы болбой жатса дагы кардарыңды жылуу мамиледе тосуп алганга аракет кылыш керек. Мен ошо окуучуларым, окурмандар мисалы үчүн мен тандап берген китепти окуп, же болбосо өзүнүн кийин чын эле мен ушул китеп өзгөртө алды, чын эле ушул китепти туура мен ошо издеп жүргөн китебим ушул болчу экен деп жазганда аябай сүйүнөм да. Мурда апамдын жанында болгондо апага караңызчы монтиптир деп өлө апама мактанчу элем. Анан бул жактан болсо мындай көп кишиге деле мактанып эми монтиптир деп айта албайм да, бирок өзүмөн сонун болуптур деп эки бетим кыпкызыл болуп чыгат сүйүнгөнүмөн. Тез окууда канча пайыз түшүнүү менен окуйсуз? Тез окууда ар кандай, мисалы үчүн жеңил китептер болсо 99% түшүнүк менен, ал эми мен өзүм кесибим боюнча химикмин да, мисалы үчүн химиядагы китептерди 90% түшүнүк менен окуй алам да. Анан химияда терминдер кээ бирде көп болуп калган сөз эме болсо, китеп болсо, алар кичине мындай татаалыраак болуп калат. Дароо ошо терминдер көп болгон сөздөрдөн кичине тез окуганым кичине жайлай түшөт. Убакыттан утуу дегенди кандай түшүнөсүз? Убакыттан утуу деген мисалы үчүн күнүңө пландалган нерсең жазалып бүтсө, ошол убакыттан уткан болуп саналасың. Азыр ийгиликке жеткен адамдар жада калса секундасына чейин пландайт экен да, минута секундасына чейин пландайт экен. Анан мен эми азырынча минута секундасына чейин пландаган деңгээлге жете элекмин, бирок мен дайыма күнүмдү эме пландайм. Эгерде мисалы үчүн планда бүгүн жолугушуу жок болуп же бирөө мындай жолугалы мындай деп калса, мен жок, бүгүн сен менин планымда эмессиң деп эле айтып коем да, тарынба депчи. Анан көбүнчөгө эскертем, мындай 1 күн мурун же 3 күн мурун эскерткиле мага айтып койгула депчи. Анткени мен да планга киргизейин силерди деп. Тез окуу курсу канча убакыт окушат жана баасы ыңгайлуу болсо керек? Тез окуу курсу 12 күн окушат, күн сайын. Эгерде дем алыш күндөргө туш келип калганда кичине окуучуларым эси огонун же болбосо мындай шай кеткенин байкасам, анда эс алдырам. Эгерде жакшы дайыма күндө энергиялуу болуп келип, дагы мындай талапты жооп берерлик болуп атса, анда уланта беребиз да 12 күн. Эгерде кичине чарчаңкы болуп жатса, анда кичине эс алдырабыз. Анан баасы боюнча болсо, баасы ыңгайлуу эле, ооба, себеби башка тез окуу курстары 8000 ушундан жогору экен да, 5000ден жогоручу. Андан сырткары бизде дагы мындай скидка болот, албетте арзандатуу болуп турат. Окуучуларга арзандатуу бар. Аны ошо биздин адистер менен байланышып, баасы боюнча сүйлөшүп алышат да, билип алышат. Учурда окуйм, иштегенге, жекече билим алганга убактым жок дегендерге жообуңуз кандай? Негизи биринчи өзүң жан дүйнөң каалап аткан нерсени кылыш керек да. Кээ бирөө мисалы үчүн мен айтпайм прям силер окуп дагы, анан иштеп дагы мындай бардык нерсени аткаргыла деп айтпайм да. Биринчи жан дүйнөң эмнени каалап атат, ошо окуп, мисалы үчүн окуп, андан соң окууну аяктаган соң, мисалы үчүн библиотекага барып китеп окуп, ошо окууңдун адистиги боюнча эмгектенгиң келип атабы, демек ошого багыт ал да. Адистигиңди, кесибиңди тандадыңбы, иштегиң келбей атабы, жеке бизнес менен мисалы үчүн аралашкың келбей атабы, анда эмесе ошо окуганыңды бешке оку да, окууңду, кесибиңди бешке бил. Мисалы үчүн эгерде юрист болсоң, бешке юрист бол да. Эгерде жекечиликте эми ар бириңер сабактан кийин иштегиле, анан жеке иш алып баргыла деп деле айтпайм да. Өзүң жан дүйнөң эмнени каалап атса, ошол нерсени кылышың керек жана ошол нерсени бешке кылышың керек да. Жана адам дагы мен айтып кетмекчимин да, бир тармактуу болуш керек да. Мисалы үчүн сүрөт фотограф болом дедиңби? Жалаң ошол боюнча изилдешиң керек да. Бардык жактан ошо фотографтын мындай сулуулукту көрө билиш керек. Ал эми бир күнү фотограф болуп калып, анан бир күнү ырчы болуп калып, андай болбойт да. Бир тармакты гана алып кетсе, адам жакшы эме кылат деп ойлойм. Жакшы ийгиликке жетет деп ойлойм. Болжол менен канча китеп окуп койдуңуз? Ушуга чейин болжол менен мен бир так электронный китептерди дагы кошкондо
бир 6000 7000дей болуп калды окшойт да. Анан дагы унутуп калдым көп. Бирок мен эме окуган китептеримди дайыма жазып турам. Анан буюрса эмеге планга болсо 50.000ден ашык китеп окуйм деген план бар да. Кудай буюрса 2021-жылга 50.000 китеп окуйм. Турмушуңузда кыйынчылыктарга, түшүнбөстүктөргө дуушар болгонуңузда кантип арыласыз? Негизи адам баласы өзүн да иштен жебеш керек да. Ушул нерсени жаман туура эмес кылып салдым, жана монтип айтсам болмок экен, монтсам болмок экен депчи. Эми албетте адам баласы пенде болгондон кийин менде деле андай учурлар кездешет да. Могул жакта жана эле монтип эле айтып коюп белем депчи. Анан бирокчо мындай көбүнчө капаланып кайгырып ушу туура эмес дароо ошо жаман негатив ойлоп баштаганда эле дароо мен Айталь Карнидин Капаланба деген китеби бар, орусча не грусти. Ошол китебин дароо колума алам да, анан мени Элла жөнө тур деп ошол китеп мындай түздөп коет да, аябай жагат. Мен ал китепти өзү эле аты айтып тургандай Капаланба деп турат да, капаланбашты үйрөтөт, не грусти депчи. Ошол китепти дароо колума алам. Кайсы учурда болбосун ал китеп мындай жанымда болот да, көбүнчөчү дароо ошол китепти колума алам. Учурда окуп иштеп жүргөн жаштарга өзүңүздүн пикириңизди калтырып өтсөңүз. Албетте бул мисалы үчүн окуп да иштеп да жетишиш кыйын. Анткени азыр предмет деле 9-10 предмет бар, ошолордон тапшырмаларды аткарып, анан кайра кошумча иштеп жаткан жаштарга азаматсыңар демекмин. Жана ошондой эле эгерде сиз ошо ишиңизди мисалы үчүн жакпаса, ишчи кээ бирде эми студент учурда ар кандай иштейсиң да, официант болуп иштейсиң, же болбосо мисалы үчүн ашканада тейлөөчү болуп иштейсиң, ар кандай болот го. Эгерде жан дүйнөңүз ал нерсени каалабай жатса, жан дүйнөңүз каалаган нерсени жазаңыз демекмин да. Себеби мисалы үчүн ошол моментте эле ашканада иштеп жүрөк, бирок кандайдыр бир бизнес ачкысы келип атабы, мисалы үчүн кыздар чакан өзү макияжды бүтүп алып өзүм салон ачам деп турабы, ошол маалда башта да, мисалы үчүн биринчи курстуңбу, экинчи курстуңбу айырмасы жок. Ошол маалда окуп бүт, ошол маалда башта демекмин да. Анан эгер сен каалабаган мисалы үчүн официант болуп иштеп же ушундай болуп каалабаган нерсеңерди аткарба демекмин. Анткени эптеп ий убакыт бүтсө, ушул эптеп ушуну алып кичине эме кылсам деп эме кылбаш керек да, өзүңөчү мындай ошол нерсени оюбузга сиңирип албашыбыз керек да. Эптеп ушул окуп анан кийин деле мисалы үчүн университетти бүткөндөн кийин деле жакшы жумушка кирем дебеш керек да. Азыртадан башташ керек. Өзүң жан дүйнөң каалап эмнени кылам деп жатасың, ошол нерсени мейли биринчи курспу, мейли экинчи курспу, азыр оюңа келди, азыр башта демекмин да. Everything you're fighting for.